Assalamu alaikum dыйкандар, assalamu alaikum туугандар. Биогуму сөндүрүү боюнча обученияны баштайлы. Биринчиден бурт даярдайсыңар. Бурт деген эмне? Бурт деген могу навоз, туура түзүлгөн навоз да. Ширинасы 2 метр. Эки жагына тең удобно болот да. Ширинасы 2 метр, высота 20-25 сантиметр. Бул башында азыр карап турганда бул где-то бир 40 сантиметр. Анткени бул свежий бурт эмес. Силер баштап атканда 20-25 сантиметр кык аласыңар. Кык 4 айдан 1,5 жылга чейин болуш керек. Андан эски болбош керек, андан свежий болбош керек. Анткени свежийде аммиак көп. Аммиак өлтүрүп салбайт. Просто сөлжан аны сразу жебейт да. Анын үчүн убакыт керек. 20-25 сантиметр бурт кыласыңар. Андан кийин сөл жыланды алып, жөнүнө үстүнө сетка мешок болобу, ящик болобу жөнүнө коюп коесуңар. Чачпай эле коюш керек. Анткени силер алып келген сөл жылан бул өзүнүн средасы, среда обитания, өзүнүн микрофлорасы, эми үй да мындай кыскача айтканда. Ошонун ичинен акырын бурттун үстүнө тарап кетет. Дальше. Ушул эле буртту сугарып туруш керек. Азыр күндүн нуру өтө катуу тийип атат, күн ысык. Биз примерно 3 күндө бир сугарабыз. Кичине салкындаганда бир жумада бир сугарасыздар. Ошо влажности мен отдельно көрсөтөм, кандай влажность болуш керек. Эми ным болуш керек да, сөл жылан сойлоп жеп турганга аларга нымдуулук керек. Айына 2 жолу аңтарып турасыздар. 2 жол бул эми минимум да. Канчалык көбүрөөк оодарып турсаңар, ошончалык эртерээк жеп түшөт да. Анткени кислород керек. Кислород деген сөл жыланга керек жок. Сөл жыланды даже бөтөлкө сууга салып жаап салсаңар, ал бир топ убакыт өлбөйт, тура берет. Кислород деген навоздун ичинде бактериялар керек. Ал бактериялар алар дагы ошо ферментация кылганга жардам берет. Ферментация деген сөз бул навоздун разложениясы да, мындай кыскача айтканда. Гумификация деген бул жеп бүтүп элегенден кийин демдеш керек деген сөз. Бул официально гумификация деп коет. Значит, салдыңар, сөл жылан салдыңар, буртуңар даяр, сугарылган, сөл жылан салдыңар. Анан 4 айдын ичинде ошол мисалы үчүн 2ге 9 метр, высота 20-25 сантиметр, бул примерно 7 тонна навоз. Ошо 7 тонна навозга 1 тонна сөл жылан саласыздар. Ошону плюс-минус 4 айда жакшы карасаңар жеп бүтөт. 4 айдан кийин жеп бүттү. Жеп бүткөндөн кийин кааласыңар элейсиңер. Кааласыңар үстүнө кошосуңар. 10 сантиметр кошосуңар. Примерно аны 2 жумада жеп бүтөт. 10 сантиметр коштуңар. Жеп бүттү. Дагы 2 жумадан кийин же кошосуңар, же просеиваете. Ушинтип кете бересиңер. Мисалы үчүн жазда баштагандан күзгө чейин ушинтип кошуп кете берсеңер болот. Просеивать этердин астында, элердин астында мисалы үчүн